Электр жарыгы, мектеби, дарыгерлик түйүнү жок. Уюлдук байланышта жакшы тартпаган Аксыдагы Кызыл Бейит айылы азырда тышкы дүйнө менен кайык аркылуу байланышат. Сонунбек Кадыров 3 жылдан бери мында кайыкчы болуп, айыл элин Нарын дарыясынан өткөрүү кызматын аркалайт. Айтымында моторлуу паромго түшүүнүн акысы 100 сом. Ал эми кайыкта жетүү акысыз. 2 айылга өткөзөм да. Бири Кургокту айылына, бири Кызыл Бейит айылына. Ошо көбүнчө багы кышында кыйынчылык болуп калат да. Шамал, толкун, жайкызын деле кыйын болот. Ызыкта кайык менен кетип алсаң үстүнөн ызык урат. Ушундай. Мындай өзгөчө каттам кыштакты эл аралык туристтик зонага айлантууда. Табияты ажайып, бирок эс алууга шарты жок бул жерде кыргызстандыктар деле биле бербейт. Өткөн жылы Кореянын Койка эл аралык агенттиги Жалал Абад облусундагы туристтик мүмкүнчүлүгү бар жайларды аныктаган. Анда Аксы районундагы Нарын дарыясынын үстүнөн өтүүчү Кызыл Бейит жана Кашка суу айылдары тандалган. Бүгүнкү күндө долбоордун каржылоосунун алкагында ал жерге керебеттер келип, сан үзүлдөрдү орнотуу иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Кашка суу айылында дагы 5 үй бүлө тандалып алынган. 4 үй бүлөгө 4төн орундук 16 орун, ал эми 1 үй бүлөгө 10 орун даярда. Жалпысынан 41 орун бүгүнкү күндө даярдоо иштери жүрүп жатат. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө бул иш аягына чыгып, жеткиликтүү бир жакшы туристтер үчүн шарт түзүлүп калса, негизги максат жергиликтүү калктын кирешесин жогорулатуу болуп эсептелет. Аксыдагы бул айыл бийик тоолордун ортосундагы Капчыгайда орун алган. Картадан да оңой табыла бербеген бул кыштакта жашоо эски замандын нугунда токтоп калган. 2018-жылы эл аралык донорлор ар бир үй бүлөгө күн нуру менен иштеген батареяларды орнотуп берген. Туристтик зонада мындагы жашоочулардын киреше бөлүгүн арттыруу максатын көздөйт. Тартып кетишти, былтыр келип, анан тартып айтты, ушундай деди, биз макул болдук. Кой, бизде кичине эл катары көнөлү деп. Ушу туристтер менен деле журналисттердин келип турушчу, бүт эле. Анан баардыгы интервью алышып, тартып кетип турушчу. Анан кийин алар мындай туристтер эмес болчу, журналисттер келчү. Анан кийин кара өзүбүз туура көрдүк. Бизге дагы кичине маалымат келип, эки жактан эмне кылалы, эл катары бололу деп. Айылда 66 кожолук 340 адам жашайт. Ал эми туристтерге деп 3 үй тандалып алынган. Ушул кездери туристтик шарттарды жакшыртуу аракеттери көрүлүүдө. Анын баары долбоор тарабынан каржыланып жатат. Айтымдарында конокторду 2022 жылдын жаз жай мезгилдеринде кабыл ала башташат. Курулуш иштерибизди ушу куруп баштадык. Мына өзүңүздөр кече көрдүңүздөр, азыр да көрүп атасыздар. Туалет, душтарын, мындай тапчаандарын жасап беришти. Дивандарын алып беришти, баардык строй материалды бизге акчасын которду. Кандай болот, канча өнүгөт, канча өсөт, эл менен, жатаканалардын ээлери менен мындай чоң чогулуш кылып, кантип тамак жасайт, кантип салат жасап берет. Ошол жолдорун окутушуп, булар өздөрү үйрөтүшөт экен да. Мындагы жашоочулар негизги кирешени малдан табышат. 300дөн ашуун калкы бар айылда 135 мектеп курагындагы бала бар. Алар Каракөл жана Ташкөмүр шаарларына барып окушат. 1980-жылдарга чейин бул кыштак Бишкек-Ош жолунун боюнда турган. Кийин Көрпсай ГЭСи курулганда Нарын дарыясы бөгөлүп, аталган жол суу астында калган. ГЭСтин жанында жайгашканы менен айылда электр кубаты жок, уюлдук байланышта жакшы эмес. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Аксы району.